Саламатсыздарбы? Менин атым Кыялбекова Айзат. Болуп өткөн тренингтерге катыштым. Биз анда өтө чоң пайдалуу темалар үстүндө окутуудан өттүк. Алар ушул адам укуктары, демократия, анын принциптери, жарандык активисттер деген эмне, жарандык активдүүлүк деген эмне, андан тышкары ошол эле көп түрдүүлүк жана дагы да болсо коомго жакшы пайда тийгизебиз деген ойдобуз. Саламатсыздарбы? Аты жөнүм Азамат болот. Бакай Ата райондук маданият бөлүмүндө, маданият үйүндө иштейм. Бүгүн биз Ақтөбе жаштар борбору уюштурган жаш тирек окутуусуна жыйынтыктап жатабыз. 3 күндүк окутууда биз ар кыл темада жаштарды өнүктүрүүгө багытталган иш-чараларды окудук, катыштык. Жеке оюмда бул окутууда баардык катышуучулар кийинки окутуу айланмасына барууга ынтызар. Себеп дегенде биз ушул жерде алган көндүмдөрүбүздү, билимибизди практика жүзүндө өз жашаган чөлкөмгө барып реализация кылсак деп канданып турабыз. Жеке өзүм медиа жаатында алган билимдерди өркүндөтүп, бул жерде өнөктөштөр таап, алар менен чогуу бир команда болуп иштөөгө ынтызар болуп. Менин атым Сезим, Талас облусундагы Медиа кыздар академиясынын катышуучусумун. Ушул убакка чейин медиа жаатында аябай көп маалыматтарга ээ болуп келгем. Бирок мына жаш тирек долбоорунун алкагында бүгүн дагы өзүмдүн маалыматымды, билимимди көбөйттүм десем болот. Команда менен иштөө дагы мен үчүн эң чоң бир жаңы нерселерди алып келди. Себеби биз дайыма өзүнчө иштеп көрсөк, эми команда менен иштеп, лидер болуу сапаттарын дагы толук үйрөнүп алдык. Салам достор, аты жөнүм Сыргай Аласбеков, Бакай айылынын жашоочусу болом. Буга чейин блогер болду долбоорунда катышуучу болгом. Жаш тирек долбооруна катышып калдык. Бүгүн ошол Таласта Кербенин мейманканасында 3 күндүк окуудан акыркы күнү болуп атат. Биз бул жерден эң сонун маалыматтарга ээ болдук. Буюрса алдыда ушул адам укуктарына, демократия принциптерине, медиага багытталган бир жакшы долбоор ишке ашырып, анан коомубуздун, жаштардын өндүгүнө салым кошкум келет. 3 күндүк тренингден эң мага жаккан нерсе бул ошол демократиянын негизги принциптери боюнча жакшы кенен маалымат ала алдым. Тренингтерге уюштуруучуларына баарына ыраазычылык билдирем. Баардыгы эң жогорку деңгээлде болду.